Хамзанын сборуна чогултуп жүрүп атат, бардыгыңыздар көрүп атасыздар. Бирок ошол видеолордун арасында маданият кызматкерлери гана деген аябай көп отметкалар болуп атат. Ошолордун арасынан мына байкелерибиз, агаларыбыз, инилерибиз келип мына кол кабыш кылып көргөзүп атат. Бул нерсени дальше эстафета кылалы деди. Биз сумма жагын айтып коелу эле, себеби бул нерсе баштан аралашып калды. Азыр общий ушул убакка чейин чогулган сумма 60 миллион 400 миң. Бирок бизге 1 миллион 700 миң акча талап кылынган общий. Азыр эми 110 миллион акча дагы керек. Ошон үчүн бул нерсени токтобойбуз. Биз мына күтүп аткан агаларыбызга келди, сөз берип койсок. Элис ага. Биз дагы ошо жүрөгүбүз чыдабай интернеттен көрүп келип отурабыз. Эми бул жерде өнөр чөйрөсүндө баардыгы келе болсо дагы биз эми ушул жерде тургандар алардан суранып кетебиз. Бул видеолорду бөлүшүп берет деп. Кудайым буйрса эми бүтүндөй Кыргызстандын баардыгы эле көрүп атат бул видеолорду. Орозо учурунда орозо битирип берет элем, зекетин берет элем дегендер көп. Жакшы ниет кылып коелу, чогултпасын. Анан эстафетаны улантып коелу, мына ырчылар өнөр чөйрөсү келди. Кийинки эстафета Кудай буйрса бул жагына оңой эле жабылып кала турган жолдор бар. Ар бири миллион сомдон ыргытып кое турган мүмкүнчүлүгү бар. Жогорку кеңеште 90 депутат отурат тургандар. Ырчылар каякта дей бербей, силер голос берген, шайлаган ошол эл өкүлдөрүн, элдин уулдарын дагы бир сурап коюңуздар. Анан бага бир нерсе кече чыгып кетти дагы, артисттер каякта депчи. Элис ака өз бурдадан эле ушундай иштерди кылып жүрөт да, биз көп көрөбүз. Анан эми Алла Таала мүмкүнчүлүк берейинче биринчи биз чыгып калдык. Ата булар бурдадан кылып жүргөн иштер, булар билет ким аркылуу кимге жеткиришти, ошого сөздү эки кылбай буюрса максимально видеону репост кылып, анан ошол аркыларга да жеткирип коелу. Урматтуу туугандар, мен колуман келбейт, мен акчам болгондо жардам берет элем деп отура бербей, бөлүшүп койсоңор дагы силер ошо миллион сом бергендей жардам берген болосуздар. Иншалла. Нурлан, баарыңыздардан колдоо күтөбүз. Көптүгүрсө көл болот дейт. Колдон келишинче жардам сурайбыз. Буйрса аягына чыгаралы деп сөз берет. Иншалла. Көктөм ака. Хамза уулубузга эң негизинен Аллах шифасын берсин. Ошо орозо Рамазан күндөрү дуа кылайлы, көп дегенде Кудай буйрса биздин кыргыз элибиз буну мындай жалпы колдоп өзүнүн немесине алат. Жашоо коет Кудай буйрса, Аллах шифасын берсин. Амин. Кудай буйрса. Жакшылыктын жарчыларынан Аллах разы болсун. 1 саатына миллион сомдон чогулуп атат. Кудай кааласа. Келишип калабы? Жетишип. Кудай буйрса, иншалла. Жакшылыкка жараша. Аллах разы болсун сиздерден. Башка дагы бүт ушу маданият өкүлдөрү кошулуңуздар. Иншалла. Эстафета уже сиздер. Амин. Элис ака өзүң. Кудайым буйрса ушул бала элдин жүрөгү ооруп, тиленип, дуа кылып отурат. Элге кызмат кылган жигит болсун, Кудайым ден соолугун, шифасын берсин. Амин. Индустриальный парк Silkway. Бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот.